Салам алейкум. Алейкум салам. Менден факт бе? Менден факт болгондо ушул нерсе мен үчүн бир кит жейт да. Мен бир суроо берип коем тойгонбой, Мен сага эң көп берген суроом кайсы суроо? Досум, мени жакшы көрөсүңбү деп сурайт да. Анан мен жиним келип, баягындай бир эме болуп атканда жакшы көрбөйм деп коем. Андан сиздер менен мендеги IQ көрсөтүүсүндөгү жалпы деп түшүп калсаң. Афигу. So good. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коноктору таланттуу ырчы, алып баруучу, ЛТР Билим жана Илим каналынын мыкты режиссер мырзасы Тойгонбай Тиленов. Дүйнөдө сулуу сен го апакем, жаштарың болсо актартат неге. Шоумен, алып баруучу 2020-жылдын алтын үнү таланттуу ырчы мырза Майсалбек Тагайбеков. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мендеги IQ көрсөтүүсүнө Майсалбек Тагайбеков досум экөөбүз бүгүн коноктобуз. Жана ошондой эле Тойгонбай Тиленов досум. Мектепти бүтүргөнүңүздөргө канча жыл болду? 9 жыл болду окунуп бүтүргөнүбүзгө. Ош областына караштуу Өзгөн району Ирис айылынын номер 10 Камбарал БТФ орто мектебин бүтүргөнбүз. Мен болсо Алай районунун Будалык айылына Кумшар орто мектебинде 9-класска чейин ошол жерде окугам. Кайсыл сабактан кыйналдыңыздар? Сабактардан мен математикадан бир себептер болуп мектепке барбай калып, ушу бөлчөктөрдө бир аз кыйналгам, бирок кийин кайра өздөштүрүп кеткем. Башка сабактардан көп деле кыйналган эмесмин негизи. Мен деле ошол математикадан, анан чет тилден, англис тилинен ушундай кыйынчылыктар болгон. Мектепти бүтүргөндө жалпы республикалык тестирлөөдөн өттүңүздөрбү? Сыр болбосо канча балл алдыңыздар эле? Өткөнбүз. Эсимде 147 балл алгам. Ниязалы атындагы музыкалык училищеге тапшыргам. Ошол жерден досум экөөбүз таашканбыз. Мен болсо 9-класска чейин билим алгам, ошондуктан баллга тестке тапшырган эмеспиз. Мектеп учурундагы алган билимиңиздер канчалык деңгээлде эсиңиздерде калды деп ойлойсуздар? Мектептен алган билимибиз бизге ушул убакка чейин жардам берип келатат, пайдаланып келатабыз. Көп нерселер эле эсибизде калды. Туура көп нерселер ушул мектептен алдык. Ошон үчүн ушул күнгө чейин ушинтип жүрсөк керек. Жакшы эле. Биринчи бөлүм мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө келген коноктордун мектеп кезинде алган билими текшерилет. Суроолорго жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт. Берилчү суроолорго даярсыздарбы? Ким көбүрөөк упайларга ээ болот деп ойлойсуздар? Тойгонбай Тиленов көбүрөөк упайга ээ болот деп ойлойм. Буюрса даярбыз. Суроо жоопторго эми ар кандай Майсал көбүрөөк жооп бериши мүмкүн. Балким мен көбүрөөк жооп берип калышым мүмкүн. Бирок Майсалбек багындай логический суроолорго аябай күчтүү. Адамдын кан басымын кайсыл аппарат менен өлчөйбүз? Адамдын кан басымын экөөбүз тең эле жооп бере беребиз. Ислам эле.
Адамдын кан басымы жанагындай мындай неме эмес, а? Куш деп үйлөп туруп мындай. Давление өлчөгүчтө койсуң ба? Жо неме? Адамдын канын не метр дейт эле? Спирометр. Спирометр дейт, спирометр. Көлөмү боюнча эң чоң деп аталган музыкалык аспап кайсыл? Орган. О, молодец. Менин оозумда айтып койдум. Мен өзүм тууралуу факт айтайын анда. Мени көпчүлүк адамдар сырттан көрүп, мындай аябай кандай десем, мындай серьезный адам, токтоо, анан көп адамдар менен кандай десем, керсейип боюн көтөрүп жүргөн деп адам деп элестетишет экен көпчүлүгү. Бирок тескерисинче андай эмес, сүйлөшүп келсеңер, аябай жакшы дос болгонго даярмын негизи. Семете эпосундагы Күлчөрө кимдин баласы? Атасынын. Атасынын баласы, ошо атасынын аты ким экенин табышыбыз керек болот. Onu биз да жерден бери сурап көрдүк. Семетей эпосундагы Алмамбет. Бул айткандай мен көп ушундай күрөөз деп ойлошот негизинен. Мен өзүмдөй ак көңүл, кичпейли, мындай жакшы эле кишимин, мындай сүйлөшө келгенде, мамилеге келгенде, бирок мындай көп акыйкатты көп бетин айтып калган үчүн бул адам мындай башкача көз караш менен карап башташат. Белгилүү композитор, аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун кичим экени? Кабылжа. Бул көп эле адам билген болуш керек. Мисалы, Өрдөн бири Рыспай деп коет, Карагылжа кичим экен. Сары булак үйүнө чейин калганбыз, Кара кыздын агынан эмес, Багынан. Досторума жолукканда мисалы үчүн өзүм баягындай не деп коет, кылык жоруктары чыгып, ушундай нерселер көп. Мен өзү негизи жашоодо шайыр адаммын, мындай 90% позитив менен жүрөм негизи. волейбол оюну канча упайга чейин ойнолот? 21, 25, 31 чейин. Эгерде 3 партия ойноло турган болсо, 15 акыркы оюн 15 менен аяктайт. Негизи 25 да стандарт, 25 негизи. Азырынча көбүнчө. Анан 31ге чейин ойношот, кээ биркиси 15ге чейин ойношот. Негизи тактыкталганы ошол 25. 3 партия ойноп эле азыр 31ге чейин ойноп коюшат да. Ушундай да, бир түрлүү эмес, бирок азыр бизде ушундай да, эгер мындай теннисный болуп калды да, биздики себеп дегенде мен кечкүрлүү волейбол ойноп келдим. Оркестрди таяк менен башкарган адам ким? Дирижер. Мына мен айтайын десең. Тойгонбай, мен өз дирижер да. Мен өзүм дирижерди бүткөм. Ошон үчүн оркестрди башкарган адам бул дирижер. Эми факт айтпаш үчүн эле батыраак айтып жүртөм, досум, кечиришпей. Адамдын боору болжол менен канча килограмм? Ону тартып көрбөм. Тамаша. Адамдын боору биологиядан окуганбыз. Адам деген сабактан ошондо 1 килограммдан 1,5 килограммга чейин болот. Ошондой. Менден факт болгондо мен ырдаганымда, той алып барганда башка адам болуп калам. Досторум жанында таптакыр башка адам болуп калам. Коомчулукта дагы таптакыр башкача адам болуп калам. Токтоп кетейин. Бул ырдаганда мындай оор ырларды ырдайт да. Народный, мындай фольклорный ырларды көп ырдайт. Анан ошо ырдап атканда адам буларды көрсө, майсалды көргөн болсо, мындай токтоо, ушундай оор адам элестетет да, аябай жакшы оор ырларды ырдайт. Бирок негизи жашоодо аябай шайыр адам негизи. Дүйнөдөгү эң бийик чоку кайсы? Эверест. Эверест чокусу? Эверест чокусу. Менде Факт айтпай атат го бул нерсе. Айт. Менде факт эле, менде билбеген сырлар көп негизи десе. Эми өзүң жөнүндө чынын айтканда, өзүң жөнүндө факт айтыш кыйын экен. Майсал айтып берсе болобу? Кичине. Тойгонбай жашоодо
Жашоодо тегиз жүрөт тойгонбой. Өзү үчүн кандай ойлойт билбейм, негизи мындай адамдар кылган мамилеси тегиз, сабырдуу. Некетип бул кыйган ширин бала. Эң башкы мени жакшы көрөт, досум Поповдугун. Ошол негизи жашоодо ушундай оор басырыктуу, көп нерсеге тез алынбаган, салмактуу бала. Чоң рахмат. Дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет катары кайсыл өлкөнү санашат? Дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет. Тажикстандын дагы кичинекей, Телефонду алып турсам болот десең. Неме? В кетет, В кетет. Кайсыл болчу? Мен жакын арада эле Instagram баракчасынан окуган болчумун, эсимде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жардам берип коюңуздар. Кайсыл мамлекет эң кичинекей мамлекет? Менин кулагыма айткыла берейин. Ватикан, Ватикан. Ватикан. Бирибизге айтабыз, ошондой кылайлычы. Өзүң жөнүндө айтыш чынында кыйын экен, акыйкат өзүң жөнүндө айтыш кыйын. Мен Майсалбек жөнүндө айтып берейинби? Өзүнө окшогон шайыр, тамашаны аябай көтөргөн адам керек да бул жөнүндө. Катуу тамашалашат. Тойгонбай досум жөнүндө айтсам аябай аракетчил. Бир нерсеге риск койсо, ошол нерсеге сөзсүз жетет. Кандай кыйынчылык болбосун жетет. Ошол нерсесин дагы аябай баалайм. Аракетчил, аябай тытынып турат. Ушундай мeenеткеч бала. Логикалык суроолор. Эки адам 5 партиядан шашки ойнойт. Ар бири 5 жолдон утту. Бул мүмкүнбү? Шашки шахматтан жакшы ойнойсуңбу? 5 адам. 5 жолу утуу мүмкүн. 5 жолу утуу мүмкүн. Себеби эки адам 5 жол ойноп атпайбы? 5 жол ойногондо токтоп тур. Же 5 жол ойногондо 5 башка киши менен деле ойноп калышы мүмкүн. Эки адам. Ооба. Ошондо 5 жолу утуу мүмкүнчүлүгү болуп калат. Туура? Кандай суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт? Кандай суроого? Кандай суроого жооп бере албайбыз? Өзү негизи ооба деген сөз аябай көп колдонобуз, Кандай суроо болушу мүмкүн? Мындай жакпаган суроолор болсо жок ооба деп жооп бербейсиң албайсың. Ой, да. Жок дей турган суроого ооба деп жооп бере албайсың. Мен жарым саат эле уктап келгем. Рикскода бир уктай элек, жарым саат уйку менде. Неме жок? Мына ооба дебей турган суроо, мына ооба дей турган суроо берилбесе жооп бере албайбыз да. Уйку. Уктап атканда жооп бере албайсың ооба деп. Бала. Уктап атканда жооп бере албайсың. Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Асты жок идиштен тамак иче албайбыз. Кандай идиштен тамак иче албашы мүмкүн? Кичине мындай жакындатып койсоңуз болобу? Бираз. Чөмүш жок дей. Болду, туура. Бош идиштен тамак иче албайбыз. Чегилип калдыкпы ошондо? Чайды кайсыл кол менен аралаштырыш керек? Чайды? Каш менен аралаштырат. Чайды кол менен аралаштырган мүмкүн эмес. Каш менен аралаштырат. Театр актерлору эмнеден коркушат? Режиссердон коркушат. Театр актерлору элдерден коркушат, Элден коркпойбу экен? Элдин жоктугунан коркушу мүмкүн. Келбей калса бош залда спектакль аткара албай калат, ошондон коркушу мүмкүн. Туура. Актерлорго берип көрүш керек экен бул суроону. Кайсыл куштун көздөрү мээсинен чоңураак? Үкүнүн көзү чоң. Үкүнүкү чоң. Той куш бул. Той кушу, Той куш.
аттын үстүнөн секире өткөнүн кайдан көрө аласың? Аттын үстүнөн. Бул логический суроо да турабы? Бул шахматтан. Кошуласыңбы? Шахматтан аттын үстүнөн секирип. Мен да ойлоп кеттим да. Курманжандаттын киносун элестетип кеттим менчи. Тура досум, молодец. Кайсыл жаныбар өмүрүнүн 70%-ын уктап өткөрөт? Өмүрүнүн 70%. Охо, кандай укчу жаныбар болду экен? Мен эмеспи. Аю эмеспи? Үй жаныбар. Мышык. Мышык. Үчүнчү бөлүм менин дүйнө таанымым деп аталат. Бул бөлүмдө келген катышуучуларыбыздын дүйнө таанымын билебиз. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке башына коюлган суроолорго пикир билдирет. Кайсыл жаныбардын жүрөгү минутасына 9 жолу гана согот? Коён. Жок. Анык тез согот да. Пил. Крокодилби? Неме? Түлен. Акула. Деңизде дагы, курукта дагы жүрө берет. Кит. Кит же ит да. Алтын балык кармап алсаңыз эмне кылмаксыз? Жеп коймокмун. Тамаша. Алтын балык негизи жок го, бирок болуп калса да, жомоктоодай болуп калса мен бирибизге ушул биринчи элибиздин тынччылыгын сурамакмын. Элибизде тынччылык болуп, согуш болбой, вирус болбой, элдер мындай тынччылыкта, бейкулукта ушундай жашашын кааламакмын. Экинчи, адамдар айкөлүү болушун сурамакмын. Акыйкат, мындай ар бир адам акыйкатты сүйлөгөн, мындай реальный, мындай жанакындай жүз менен эмес, мындай чыныгы жүз менен жашаган адамдарды кааламакмын. Үчүнчү ошол биздин чыгармачылыгыбызга жакшы ийгиликтерди, досторумдун чыгармачылыгында жакшы ийгиликтерди сурамакмын. Ошол 3 жол берет да, туруп алдым, андан ашык бербейт. АКШнын борбору? АКШнын борбору Вашингтонда, да? Вашингтон. Музыка сиз үчүн эмне? Жакшы нерсе. Музыка мен үчүн музыкасыз жашоону элестетүүгө болобу? Болушу мүмкүн, бирок негизинен музыка толуктап кое берем да. Негизи музыка бул көп эле адамдар жакшы себептен эле бул адамдардын көп нерседен, депрессиядан, ушундай нерселерден алып, адам өзү менен өзү капачылык болсо, өзүнө тиешелүү музыкаларды угуп, ырларды угуп, жан дүйнөсүнөн азык алат десем болот. Ушундай деп ойлойм. Музыка бул жан дүйнөнүн азыгы. Жан дүйнөнүн азыгы. Индия кайсыл өлкөнүн колониясы болгон? Тарых боюнча майсал күчтүү. Кайсыл эле? Дагы бир кайталап коюңузчу. Индия кайсыл өлкөнүн колониясы болгон? Англия. Жашоодо эмнеге өкүнөсүз? Жашоодо жеңилип калган адам жооп бериш керек, Жашоодо өкүнгөн нерселер жанагы ушул мезгилде мынантип койсом болмок экен, ушул ишти жасабай койсом болмок экен, ушул нерсени мынандай кылып койсом башкачараак болмок экен деп ошол нерсеге өкүнүшүм мүмкүн, бирок бардык эле адамда болот го дейм бул. Өкүнбөй эле коюш керек досум. Негизи өкүнбөй эле жашаш керек, ошол нерсе боло турган нерсе болду, өттү кетти, негизи өкүнбөй керек. Манчалык эле жашоодо Кудайга шүгүр, мындай өкүнүчтүү нерсе боло элек. Жердин кичирейтилген модели эмне деп аталат? Глобус. Алдыга койгон максатыңыз? Мына. Жооп бер. Алдыга койгон максатым, жакында да койгон максатымды айта беремби? Алдыга койгон максатым ушул буюрса ушул 10 жылдан бери ушул чыгармачылык чөйрөдө жүрөбүз, элдин кызматында. Bundan da мына шоу бизнеске жакындан аралашып, жакшы-жакшылар жасырып, клиптер тартып буюрса, жакын күндөрдө чоңураак сахнага аттанайлы деп атабыз, жакшы ниеттер бар буюрса. Алдыга койгон максаттар эми көп. Бир гана бул чыгармачылык жөнүндө айттым, эми жашоодо негизи алдыга койгон максаттарымды айтып берсем, күн батып таң атып кетиши мүмкүн, ошон үчүн бир эле максатымды айтып турайын.
Чычканды жылдырганда экранда ары бери кыймылдап жүрүүчү башы шиш белге эмне деп аталат? Стрелка. Ушул нерсени окуганбыз, билебиз, бирок Ойпу да. баягы көп пайдаланбаганына байланыштуу эсимден чыгып атат. Сулайман менен Тимирландан сурап көрүш керек да буну. Алар биздин досторубуз, алар музыкант ошондой эмес дейт да. Ушул суроо Экөөсүң жооп берип каласызбы ошондо, таппай калсак? Анда мейли суроо бериңиз, ошого жооп берели. жеңилдик. Курсор, Курсор. Кандай адамдардан өзүңүздү алыс кармайсыз? Экөөбүз тең жооп беришибиз керек. Мен кандай адамдардан өзүм алыс кармайм? Баягы адамды чөйрө дагы өзгөртөт дейт го. Ошол мүмкүн болушунча өзүмө жакын, жакшы сапаттарга ээ адамдарга көбүрөөк жакындашып, көбүрөөк сүйлөшкүм келет. Наоборот, менин кандай, мен мүнөзүмө, менин характериме туура келбеген, мисалы, достукка бекем эмес адамдар менен өзүмдү алысаткым келет. Мындай эки жүздүү, эки сүйлөгөн, мындай жоопкерчиликсиз адамдардан алыс койгум келет өзүмө. Убадасына турбаган. Ошон үчүн мен көп адамдарды өзүм мындай жакын мамиле кылып кое берем, жакын сүйлөшүп, жакын мамиле кылам, бардык адам менен кылам, бирок жакын көргөн адамдарым досторум аз. 2019-жылга карата кайсыл маркадагы машина дүйнөдө эң көп сатыла турган машина деп табылган? 2019. Грузия эмес. Маркасы боюнча айта беребизби? Toyota. Toyota го дейм. Corolla, Toyota Corolla. Футболдун мекени деп кайсыл өлкөнү санап жүрүшөт? Испания эмес, Футболдун мекени. Негизи мен футболго көп кызыгуум аз. Футболду көп көрбөйм. Сен жакшы ойнойсуң, сен билесиң. Бирок Кайсы мамлекетке? мен да жак игроктор, кайсыл игроктор Роналдону эле тааныйм, Месси экөөнү тааныйм, андан башкасын тааныбайм. Анан Австралия эмес, Жок. Англия? Англия дебедимби жана? Сен Австралия деп. Башынан айтып койчу беришин. Ушунча жер футбол көргөндөр ии дебейби? Мен эме кылган эмесмин да. Ойноп коебуз, бирок кызыгып, кими бирок кайсы? Мейли, жеңилдик. Сурооңуз бериңиз. Бактылуу, ийгиликтүү болуу үчүн эмне кылуу керек? Бактылуу, ийгиликтүү болуу үчүн кыскача эле айтайын, Дин менен жашаш керек. Биринчиден. Экинчиден, адамдын аракети, билим алыш керек. Башка багажды толтуруш керек. Ошондо бактылуу, анан ийгиликтүү адам болот. Аракет менен, ошо дин менен жашаш керек. Мамиле куруш керек адамдар менен жакшы. Мен оюм тогума айтып койду. Ошон дин менен бактылуу болот, бирок негизи бакындай өтө көп сын пикирлер бар го. Ошондойлорго баардыгына маани берип отура бербеш керек. Ырдын жаңыртылган, өзгөртүлгөн бөлүгү эмне деп аталат? Жаңыртылган кавер. Ырдын жаңыртылган Попуриби? Мемеби? Эмечи? Эме ремикс да? ремикс. Акыркы жолу окуган китебиңиз? Акыркы жолу мен пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп чыктым, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын. Былтыр карантинде баштан аяк толук окуп чыктым. Акыркы окуган китебим ушул болду. Аскерлер жашоочу имарат кандай деп аталат? Казарма. Казарма. WhatsApp же Instagram? Бирөөсүн тандашым керек. Бирок экөө тең аябай керектүү нерсе, бирок Instagram жок жерде WhatsApp көбүрөөк маанилүүрөөк. Себеби чалуулар менен,
эми экөөндө тең эле бар, ыңгайлуураак жагы. Мага бирок адам менен мындай байланышканга көбүрөөк WhatsApp ыңгайлуураак да. Негизи мындай жагынан келгенде Instagram жакшы, мындай коомчулукка жалпыга. Бирок өзүмдүн ичимде аудиторияда мындай жакындарым, досторум, жумуш боюнча болгондо WhatsApp ыңгайлуу. Көрсөтүүбүздүн аягында Тойгонбай Тиленов 12 упай, Майсалбек Тагайбеков 13 упайга ээ болушту. Жалпысынан 27 суроо берилди. Суроолорубуз аяктады. Келип катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Суроолорубуз купулуңуздарга толдуу. Өсүп келе жаткан келечек муунга кандай кеңеш берет элеңиздер? Суроолор жакты. Дагы көбүрөөк болсо дагы жакшы болмок. Убакыт бат эле бүтүп калгандай болду. Негизи убакыт сон болду. Ушундай эфирлерге келип, суроолор да кызыктуу болду биз үчүн аябай. Анан келечектеги жаштарга улуу урматтоо, кичине узаттоо, бири-бирибизге болгон азыр жаштарда тарбия жакшы болсо деп айтам. Анан калган Майсалбек толуктап кетсин. Ошол эфириңер аябай жакты. Буга чейин эле бир аз эфирлерге барганбыз. Мындай аябай купулма толду. Дагы сүйлөшүп отургум келди. Себеп баягы дос адам менен чыгып, мындай бул башкача экен да, өркүндөгүлө, өскүлө. Мага аябай жакты чынында. Мен көп нерсени жактырып жүрбөйм өзү негизи жашоодочу. Анан башка эфирлерге салыштырмалуу, баягы эфирге барсаң ырдатмай, дагы башка ошо башкача суроолор го. Жана көнүмүш эле суроолор, а мында бул программада өзгөчө башкача суроолор экен. Башка уребен ачыгын айтканда. Ийгилик. Ошол сиздерге дагы ийгилик. Аябай сонун эфир болду. Бүгүн жүрөктөгү сөздөрдү сүйлөдүк. Аябай жакшы эфир болду. Ошол жаштар болсо кең келечек каалайбыз. Ар дайым патриот болсун. Биринчи патриотчулук болуш керек. Себептен баягы кыргыз болгондон кийин кыргыз деп күйүп, мындай жүрөгүндө жалыны бар жаштар өссүн деп көбүрөөк ниет кылайлы. Анан эми калган Аллах Тааладан бардыгы. Сиздер менен мендеги IQ долбоорунда бүгүн менин досум Майсалбек Тагайбеков болду, жана мен Тойгонбай Тиленов болдум. Биздеги суроо жооптор сиздерге жакты деп ойлойм. Канчанча табылбай калган нерселер дагы. Ошол эфир сонун болду. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Жалпы кыргыз элибизде тынччылык болсун. Ору сыркоо, уруш, согуш деген балекеттер болбосун. Ар дайым кыргыз элибизде тынччылыктар, жакшылыктар, өнүгүү, өсүүлөр, ийгиликтер гана болсун. Мындан ары буюрса. Ошол нерселерди ниет кылабыз, тилек кылабыз. Буюрса кийинки эфирлерден көрүшкөнчө. Саламатта болуңуздар, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө. Тойгонбай Тиленов досум менен дос болгонубузга 10 жылдын жүзү болду буюрса. Тойгонбай менин жашоомдо эң жакын инсандардын бири. Менин кеңешчим. Менин кемчиликтерими ар дайым айтып, түзөп айтып турат. Бүт бардык сырыбызды бири-бирибизден эч бир сырыбызды жашырбайбыз. Мен Тойгонбай досум өтө жакшы адам, негизи досум. Мен сен менен сыймыктанам. Мен ачууланып кеткен учурда дагы мени успокоить этип, ушундай көп мындай мага зыян нерселерден көп коргоп турат. Көп айтып турат. Мындай дос деген ушундай болуш керек деп айтам да, мен мындайча айтканда. Дос ушундай болуш керек. Мен ошол Тойгонбайга ошондой өзүндөй жооп бере аламбы, бере албаймбы билбейм, бирок негизи адам баласы баягы ушул досум мага кандай пайда бере алат, кандай пайдасы тиет экен дебей, мен ушул досума кандай жакшылык кылам, кандай пайдам тиет деген нерсе болуш керек деп ойлойм да. Мен Тойгонбай досума билбейм, мага кылган жакшы нерселерин, мен бул кылган жакшылык нерселерди мен буга кылып бүт элек кыла элек болсом керек деп ойлойм. Ошол досум ар дайым ушинтип жүрөр, ушуну мүнөзүңө жазбай досум. Оорбас ырыктуу болду, помпоюп, пултуйуп, сирим помпойгон бала болду. Досторду негизи күзгү деп коет го. Ошондой күзгү досторубуздун бири Майсалбек. Бул бар жерде маанайыбыз такыр түшпөйт.
маанайды көтөрөт. Тамашалашат, тын тамашасын мен көбүрөөк түшүнөм башка досторго караганда. Анан аябай ичи таза, баягындай душасы кенен адам.